Assalamu alaikum, kadirman görermanlar. Bugün 7 fevral Kırgızstan'a çınırı kış geldi dep koysak bolat. Men azırmına keltikani açıp eşiklerdi açıp koyayım kichine sizlerge kışты көрсөтүp. Bunu men özümdün үйümdün janında Bazarkorgon rayonunun Üçbulak ayılında turamın. Bugün 7 yanvar, geçirese 7 fevral 2021 yıl. Özünüzдөр bilgендей bugün Bişkek'te 1 may jana Sverdlov rayonlarında kayradan jogorku kеңештин bir mandatlı okruglarından şaylоо болот dostlar. Azır şu men taң эртеңден azır oşko ketip otam. Karındaşım bugün Bişkek'e uçatты, şonu jetkizip. Anan sizlerge dagы ушундай сонун bir video kılıp koyayın dedim. Kichine саясатта эмне болуп атат, аба ырайы кандай болуп атат. Эми жаздын чыгышына биягына 20 эле күн калды, жаздын келишине. Мына суу болсо ушул Üçbulактын суусу. Мен күндө ушул жерге түшүп, бүгүн түшпөй калдым. Ушул жерге муздак суу менен 3 жака 2 жака үстүмөн куюнуп, күндө ушундай процедурам бар. Эми шайлоо жөнүндө айта турган болсок достор, bir top men kıyımın degen 50'den aşık deputat bolgusu gelgen mırzalar jana ayımdar attanıştı. Albatta bir mandatlı okruglardan gelgen kıyın deputatlar dele görüp жатабыз. Шакиев сыяктуу oyun açık aytkan Самый Кожо акындар аябай жакшы ушул bir mandatlı okrugdan gelişip Sultanbay Ayjigitov şunday adamlar жақсы сөздөрүн айтышып аябай активдүү иштеп жатышат. Азыркы дагы эки келе турган депутаттын дагы биз ошондой болушун каалайт элек. Мен сиздерди Табыл Дакеров мырзаны шайлагыла деп үндөп кетет элем. Мен ал кишини дайыма көп көрөм. Анын жанакы саясий прогноздорун, саясий талдоолорун дайыма көрүп, ой жүгүртүп, көп ойлоруна кошуламын. Ушундай Табыл Дакеровдой адамдар депутат болсо, мен дагы ошо ойлойт элем. Ушул Шакиевдей болуп, же болбосо Самый Кожодой bir mandatlı округдардан келген Султанбай Айжигитовдей болуп, өз пикирин бийликтен коркпой, эми сөз бийликтен коркушта деле эмес. Кээ бири коркпойун десе деле болбой эле кошомат кылып, пактаны төшөп, бирдеке десе эле хоп ляппай деп өзүнүн оюн такыр ачык айтпаган пактадай жумшак депутаттар дагы бар экен да. Ооба деп күпүлдөп сүйлөй беришет, анан эле жыйынтыгына келгенде карасаң баягы эле жыйынтык болуп калат да. Балтек. Бул биздин Балтек. Карып калды байкуш. Мен артыман эсип чыгып. Ошондой достор, мен сиздерди Табыл Дакеровке добуш берип кетишиңиздерди суранып кетет элем. Кайсыл округдан барганына деле мен билбейм, ал кишинин караган жокмун. Азыр акыркы кездери маалымат деле аз болуп кетти. Мен интернеттен карап таппай койдум. Табыл Дакеров Свердловскийден же 1 may районунан баратабы. Иши кылып кайсы райондан баратса дагы бул киши өзү тарыхчы, жогорку окуу жайлардын биринде сабак берет экен. Өткөндө TikToктон дагы чыгып, балдар менен, студенттер менен кантип иштеген, негизи өтө адамдар менен жакшы сүйлөшкөн, жана орусча общительный деп коет го. Студенттер менен эмоционалдык интеллекти өзүнүн жайында. Адамда интеллекттен сырткары эмоционалдык интеллект деп коет. Эмоцияңды башкаруу, көпчүлүк менен сүйлөшүү, мындай жагымдуу атмосфераны таба билүү, ушул сыяктуу көп жакшы сапаттары бар бул кишинин. Анан дагы кырдаалды кандай экендиктерин так анализ билип турган депутаттар бизге абдан керек. Саясий кырдаал кандай болуп жатат, ошого жараша эмне кылышыбыз керек. Бул киши эгерде жогорку кеңешке келе турган болсо, мен ойлойм ушул жогорку кеңештин компасы болуп берет го, каяка барышты көрсөтүп,
tigindey mınday dep oyloymun da mi? Bayağı bardık nerse jumuş üstünde bilinet eken. Albatta bu kişiye men şunday dep bir bağ öğretelim dostlar, şu Tavıldaki herifke doğuşunuzlardı beriңizler. Bişkek şaharında ayrıkça aktifti adamlar yok. Ayıldaki dayalar şayloğa daha gelgisi gelişpeydi eken. Anın üstüne köpünçө Bişkek şaharında yaşagandardın al jerde tizmesi da yok. Aymaktardan barıp yaşaganlar köp. Biroqtagı ança mınça görüp kalgan adamlar bolsa bir-biriңizlerge aytıp Tavıldaki herif mırzаны koldop koyuңuzlar. Men Tavıldaki herif menen tanıştığım je başka nersem yok. Men jön gana bul kişini şunday bilimdүүлүк jagынан köp jakşı sapattары бар ekendigi jagынан мындай карап байкап жүргөн блогермин. Ошол достор, аба ырайы болсо ушинтип сүйүндүрүп, быйыл жакшы кар деле жааган жок. Эми жамгырынан берсин Аллах. Şu жамгыр жаап, убагында жамгыр жаап турса деле балким çöp emelerimiz ösüp kalat. Anан ашыкча жанагындай бак дарактар гүлдөгөндө жаап койбосундар, былтыйтып кар бүт мөмөчөмөдөн алыс болуп калабыз. Ошондуктан баардык нерсе өз убагында болгондугу жакшы. Ушул депутаттар деле өз убагында шайланып калса жакшы болмок. Албетте азыркы депутаттардын көпчүлүгүнө мен ичим чыккан жок. Азырынча буларга кандайдыр бир ат коюуга эртерээк. Анан уага келгенде буларга дагы тарых, балким Атамбаев ат коюп береби чыгып калса, Атамбаев дагы чыгат деген сөздөр болуп, бүт эле бардык адамдарды чыгарышты. Азыр ушул Атамбаев, Абдил Сегизбаев калды, дагы ким калды? Мелис Аспеков, дагы ушундай биринекин бийликке оюн коркпой айткан адамдар түрмөдө отурушат. Ошолор дагы бийлик сөзсүз чыгарат окшойт. Мен ушундай деп түшүнүп калдым. Диалогко келип жатат акырындан. Өздөрү камаган адамдарын өздөрү акырын чыгарышып, балким мойнуна алып жатабы ушундай туура эмес кылгандыктарын, балким жөн эле чыгарып алып үй камактарында дагы бирдеке десең болтуңду катырып туруп камап коебуз деп жатышабы. Айта органдай болгон учурда дагы bir топ саясатчылар камактан чыгышты достор. Эми Тилекмат Күрөнов мырзаны 1,5 жылга камап беришкен эле. Ал киши азыр зонада болуш керек. Ошону тезирээк чыгарса жакшы болмок. Анан бир чоң диалогко келиш керек да булар. Депутаттарды чакырышып, аксакалдарды, Шеримкулов жана башка ошо окшогон Жамин Акималиев, дагы көп бир топ аксакалдар бар. Ушулардын баарын чакырып, биз улуттук диалогко келишип, улуттук ынтымакка келишип, анткени мен өткөндөн бери айтып келем, бизге тышкы душмандарыбыз бар экен. Ырылдап бизди оң келген жерден жеп кетейин деген эмелер бар экен. Ошого кандай туруштук беребиз деп ачык эшик артындагысын элдин көзүнчө ачык сүйлөшүп, анан анча-мынча жанакы секретный сөздөрүн өздөрүнчө сүйлөшүп, бир кандайдыр бир келечектеги биздин стратегиябызды аныкташ керек. Улуттук идеологияны таппай жүрүшөт булар. Ушул улуттук идеология боюнча сүйлөшүш керек. Керек болсо бир башы көрүнгөн чет өлкөдөгү окумуштууларды, мисалы үчүн Талант Рыспаев деген доктор наук бар Германияда, аябай улуттук идеология менен иштеп жүргөн киши. Ушуга окшогон көрүнүктүү адамдардын баарын алып келип бир сүйлөшүүгө отуруш керек достор. Сөздүн аягында дагы бир жолу айтып коеюн, Табылды Акеровке добуш бериңиздер.